Эгерде bir adam şamga чейин оозун ачып алган болсо, анда шамды көңүлүтөк окуйт дейт. Шамды эмне көңүлүтөк окуйт дейт. Ушу истегенде окуйм түшүп кетти. Biz dagы ушунда окуп атабыз, студентпиз. Анан көбүнчө ачыкка болот элек ал убакта, азыр андай ушундай болот, эми студент болгондо болот сөзсүз түрдө. Анан бир апабыз тоок бышырып келиптир. Анап келип койдук, анан сүйлөштүк, биз шам окуп келип жейбиз дедик. Анан коюп мечитке бардык, шам окуп келдик. Ушу мен ойлойм, ушу касам ичип айтсаң айтып бериши мүмкүн. Шамда эмне намаз, эмне сүрө окулган эч кимибиз билбесек керек. Кайра биринчи келип калып, бардыгыбыз ошо экинчи саламды ошо аштын жанынан, эттин жанынан салам бердик, урматтуу бир тууганым. Эмне үчүн? Анткени намаз жакшы болгон жок. Ошон үчүн көңүл ток кылып намаз окуш керек. Эгерде сен оозду ачып алып, курма жеп, кичине бирек суу ичип алып туруп намазга кирсең, намазың көңүлүң ток окулат. Канчалык намаз көңүл ток окулган сайын Кудайга ошончолук жакын болосуң. Адамдын намазы кабыл болбой аткан ар ким өз намазынан эле билет. Окуп аткан намазың кабыл болгондо сага элес келет кадимкидей эле. Окуп атканда рахат аласың, жыргайсың, бир карыздан кутулгандай болуп, намаздан кийин жеңилдеп аткан болсоң, демек ошол кабыл болуп аткандыгын урматтуу бир тууганым аламаты. وعن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي ولم يذكر فإنه بركة غير الترمذي في رواية أخرى. Keyinki hadisimiz Hazreti Salman ibn Amir aytat. Peygamberimiz Aleyhisselam aytты deydi. İze aftar ahadukum. Eğer sizlerden kimdir biröňör oğuz aça turgan bolsa roza karmap, fel yuftir ala tamrin, kurma menen oğuz açıkla deydi. Finik, kurma menen oğuz açıkla. Kurma dese göýler hurmany köterip gelet, balaga çaynap berdep bir gün bir karapka hurma köterip gelet, janagıday toğolok almak oşogonduçu. Al hurma, bul kurma, finik. Mal tigi toğolok yemiş. Emne üçün kurmaga dese fe innehu berekatun, antkeni kurmada bereke var deydi. Emne üçün bereke var dese, egerde adamdın aşkazanı boş kalgan bolsa, tattуудан башка бир тамак, туздуу тамак жөн жей турган болсо, адам аптыгып көп жеп алат дейт. Ашказан бош болгон таттуу нерсе келген болсо, таттуу нерсе барып, жанагы адамдын ашказанын ошо менен алаксытып, адам тамак жегенде көбүрөөк жей албайт дейт. Анткени көп адамдар тамак жейт, бирок турганда курсаң ооруп калганда билесиң, уктай албай калганда билесиң да. Курма ашказанды даярдап, жанагы сен тамакка болгон иштият, аппетит, жанагы ичтейди, ошону бир аз басаңдатат. Экинчиси, кээде ашказан эски тамак калган болот дагы, курма таттуу нерсе ошол тамакты нар жакка сүрүп кетирер экен. Хафиз ибн Хажар айтат, эгерде тамакта ашка эскилер болсо, ошол эски тамактарды таттуу нерсе барып туруп нар жакка сүрүп кетирип, ашказанды кийинки тамакка даярдайт дейт. Анан мындагы калория урматтуу бир тууганым, чындап эле ошондо береке бар. Анан дагы берекесинин дагы бир экендиги, бул пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтүнө муафык иш болгондогусу. Фаин лам яжид, эгер курма таппай калса, бирок бул жерде алымдар айтат, курма дейт, же болбосо ошого окшогон таттуу нерселер, биздин өрүк, биздин мейиз, биздин жанагыдай ошого таттуу курма, анжир, ушулордон таттуу нерсе болсо, ушу менен оозу ачкан болсок дагы жанагы курмадай эле таттуу нерсе оозу ачканга эмне аракет болот. Бирок кээде биздикилер мейиз турса, өрүк турса, курма турса, дароо суу менен ачат, бул хилафы сунна. Бидат болгон жери жок, урматтуу бир тууганым, бирок курма табылбай калган убакта суу оозу ачылат. Фаин лам яжид, эгер суу таппай курма таппай калса, фал юфтир ала маин, сууга оозу ачсын дейт. Суу ичип Bismillah dep oğuzun açsın deyit. Feinnehu tahur, antkeni su tazalagıç. Emi su tazalagıç bolsa murdar içpeybiz be. Жок ал курма. Бирок курма таппай калган кембагалдар башкалар суу ичип аткан болсо, мунун деле көңүлүнө бир сүйүнүш келиш керек го. Ошон үчүн бул тазалап атат. Суу сыртыңы тазалагандай эле, иншалла, суу ичип ооз ачканда ички дүйнөң, жан дүйнөңдө толук тазаланат. Чындап эле курма ошол орозо, эме суу, орозо менен неме ичиңи тазалагандай, суу менен сыртыңы тазалагандай, эми ошол суу ичиңи дагы тазаласын. Жакшы бир ниет менен ичсең, иншалла, бул дагы сага барака деп ошону пайгамбар алейхиссалам эмне айтып берди. Бирок бир курма менен бул иктифаун би асли сүнна, сүннөттүн негизин аткарган болосун. Бирок сүннөт 3 курма. 3 дана курма. 3 дана курма менен сүннөт иншалла толук болот. Андан ашырсаң ашырасың, бирок урматтуу бир тууганым, эгер 3өнү кылган болсоң толук сүннөт, эгерде бирөөнү кылган болсоң сүннөттүн негизин аткарган болосун, бирок толук сүннөттү аткарган эмес болуп эсептелет. Кээ бир адамдар
аябай ифтарга даярданып көптөгөн дасторкондорду кылышат дагы, а бирок башка бир азыраак курма көтөрүп келип эле адамдардын баарына курма таратып, ошо менен ооз ачып кадимгидей соопко ээ болуп алгандар көп. Ошон үчүн бул Кудайдын фазилети. Ошого ниет түздөп туруп, жок эле азыраак курма менен деле ооз ачылган болсо, урматтуу бир тууганым, бул жакшы, айрыкча пайгамбар жакшы көргөн ажва менен болсо, же жей турган Ирандын курмалары, билбейм, ошо шииттер болгон үчүн мага такыр жакпайт ошонукучу. Арабиядан келген жана жакшы суккары курмалар мисалы үчүн арабский мирде сатылат, аябай даамдуу чындап эле курмаларды жей турган. Ошону жеген пайгамбар алейхиссалам. Анан тетигидер жеп аткан курмаларды пайгамбар алейхиссаламдын жеринде барбы жок билбейм. Анткени таптакыр даамы да окшошпойт, башка окшошпойт. Бирок аты курма болгон үчүн береке кадимгидей иншалла келе берет. Ва ан Анас радияллаху таала анху قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. İmam Tirmizi Hazreti Anas'tan rivayet kılat. Hazreti Anas aytat Peygamberimiz aleyhisselam Şam namaz okugandan murda rutaplarga ооз ачат эле дейт. Рутап деген эмне? Курманын свежий бышканы. Өрүктүн катып калганын кактай дагы чегисин өрүк дейбиз, ошол сыяктуу курманын кагы эмес свежий болот. Үзүп алып коесуң, бирок жанагыда жумшак бойдон турат. Азыр жазы менен сактай турган болуп алышты араптар. Бардыгын фрезерге салып кой, тоңдуруп койсо, алып чыккандан кийин жесең жумшак свежий болот. Ошондой ооз ачуу дейт негизи. Ошол өзү сүннөт ошондой. Бирок андай таппай калса анда курмаларга, кургак курмаларга ооз ачуу, эгер андай таппай калса анда бир канча уртам суу менен ооз ачуу дейт. Su üçüncü orunga түшчүкөн урматтуу бир тууганым. Кээ бир адамдар айтат, Мекке шаарында болгондор дейт, замзам суу менен ооз ачат биринчи, андан кийин курма менен ачат. Ошондой деп айтылат. Бирок бул жөн эле сөз урматтуу бир тууганым. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Уйгурстан бардыгыбыздын мында мусулманчылыгыбызда жомоктор көп болгондой эле, ошол маккалыктардын дагы жомоктору бар. Ошолордун бири ушундай, ошол эмне Маккада замзам менен биринчи ооз ачыш керек, андан кийин курма менен дейт. Жок, андай эмес. Урматтуу бир тууган, иттиба, пайгамбардын сүннөтүнө дайыма биринчи орунда турат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Амул Фатх, жана Фатху Макка болгондо Меккеде көптөгөн күндөр орозо кармады, бирок ошондо курмандан мурда замзамды ичти деген бизге сабит болгон жери жок. Ошондуктан Меккеден башка жерде сүннөт ошол курма менен ооз ачуу, анан курма болбой калса андан кийин сууга орун берүү деген маселе келип чыгат. Анан жанагы Мадинанын курмасы боюнча биз ажва деп айтып атабыз, бирок кээ бир хадистерде Мадина шаарынын бардык курмаларына бирдей айтылган. Пайгамбар айтат, урматтуу бир туугандар, من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. İmam Müslim rivayet kılat. Madina şaharının özünün içinde öskön kurmalardan kimdir biri ertemenen жети дана курма жей турган болсо, кечке чейин буга эч кандай уу таасир этпейт дейт. Уу таасир этпейт. Жанагы чоңдор, башкалар оппозициясы барлар курмадан апарып алып эртеменен 7-тен жеп турса, түшкө чейин, кечке чейин жанагы башкалар душмандык кылып уу берсе, азыр өтпөй турматтуу бир тууганым. Уудан сактануу тартиби мына ушундайча. Демек бул жерде ошол курманын бардык түрү айтылган, бул жерде атайын бир түр айтылган эмес, бирок башка бир хадисте Бухариде келген "Ман тасаббаха саб'a тамаратин тамарат ажватин" дейт. "Лам ядурраху фи залика лам сумун ва ла сихрун" дейт. Кимдегим 7 ажва деген жана кара бир көркөмсүзүрөөк болот, курман жей турган болсо, ага сыйкыр дагы, ага уу да өтпөйт деген башка бир хадис бар. Ошон үчүн колдон келсе ажва курмалган жакшы, болбосо ажва шарт эмес. Мадина шаарынын бардык эле курмалары ошого жарай берет. Иншалла зиярат кылганда курма саткан базарга барабыз, ошол жерден бардыгыбыз ажва курмасынан алып алабыз. Ошол иншалла жакшы болот. Бирок алымдар шарт эмес, балким ажва дагы жакшы, калгандар дагы жарай берет.